Саламатсыздарбы? Биз бүгүн сиздер менен артикль темасын өтөбүз. Артикль орус тилинде жана кыргыз тилинде жок. Артикль англис тилинде бар. Артикль өз алдынча турганда сөз түркүмү боло албайт, ал жардамчы сөз гана. Артикль англис тилинде article. Артикль зат атоочу сөздөргө гана пайдаланылат. Ал саналуучу заттарга гана пайдаланылат. Артикль эки түрү бар: белгилүү жана белгисиз. Белгилүү артикль definite article the. Көптүк түргө да пайдаланылат, жекелик түргө да пайдаланылат. Ал эми белгисиз артикль indefinite article an. Ал жекелик түргө гана пайдаланылат. Саналуучу гана заттарга пайдаланылат. Саналбоочу заттарга артикльдар пайдаланылбайт. Definite article the. Белгилүү артикль. Белгилүү артикль пайдаланылган зат атоочтор, зат атоочу сөз заттын бизге белгилүү болгон түрү жөнүндө сөз болуп жаткандыгын билдирет. Кыргызчага которгондо тегил, ошол, ушул, ал деген маанини билдирет. Эгерде зат атоочу сөз үндүү менен башталса, the болуп окулат. The apple, the orange, the book, the desk. Эгер үнсүз тамга менен башталса зат атоочтор, the болуп окулат. The apple, the orange, the book, the desk. Белгилүү артикль the сынатоочтун күчөтмө даражасы менен сөзсүз түрдө бирге колдонулат. The longest, эң узун. The biggest, эң бийик. The largest, эң чоң. Белгисиз артикль. Белгисиз артикль indefinite article. Экиге бөлүнөт. N. Эгерде зат атоочу үндүү тамга менен башталса, n пайдаланылат. Эгерде зат атоочу үнсүз тамга менен башталса, менен белгисиз артикль пайдаланылат. Белгисиз артикль бир, жалгыз, кайсы бир деген маанини билдирет. Эгерде зат атоочту тааныштыруу сыяктуу биринчи жолу айтып жатканда, белгисиз артикль пайдаланылат. Give me a pencil. Мага карандашты бер. Кайсы карандаштын кайсы түрү, кайсынысы, кызылбы, көкпү, чоңбу, кичинекейби бизге белгисиз. I have a book. Менин китебим бар. Менин кандайдыр бир китебим бар. Китептин кайсы түрү экени бизге белгисиз. I have 3 books. Менин 3 китебим бар. Белгисиз артикль көптүк түрдө пайдаланылбайт. I have 3 books. I have a book. Белгисиз артикль саналуучу гана заттарга пайдаланылат. Эгерде зат атоочу сөздөр кесипти, биз иштеген жумушту билдирсе, анда белгисиз артикль пайдаланылат. I am a teacher. Мен мугалиммин. He is a doctor. Ал врач. I am a pupil. Мен окуучумун. He is a student. Ал студент. Эгерде зат атоочтун алдында таандык ат атоочтор бирге келсе, анда белгисиз артикль пайдаланылбайт. Эгерде зат атоочу сөзүнүн алдында шилтеме ат атоочтор келсе, анда белгисиз артикль пайдаланылбайт. Шилтеме ат атоочтор this, these, that, those. Белгисиз артикль саналбоочу нерселерге, саналбоочу заттарга пайдаланылбайт. Саналбоочу заттар: water, суу; milk, сүт; bread, нан; air, аба; gold, алтын; silver, күмүш; money, акча. Эгерде саналбоочу заттардын эсебин, өлчөмүн билдирмекчи болсок, анда белгисиз артикль пайдаланылат. A cup of coffee, бир кружка кофе; a spoon of sugar, бир кашык кумшекер; a bottle of water, бир стакан суу. Демек балдар, биз бүгүн силер менен артикль темасын өттүк. Артикль, article. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.